Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Қадыр Қошалиев, белгілі қоғамдық ишмер, журналист жана азыр ел аралык руханий форумдун уюштуруу комитетинин төрагасы. Эмне форум болгон атат? Мына эмки аптада 17 сентябрда руханий форум деген жалпы ат менен чыккан атат. Кимдер чогулган атат? Эмне идея талкууланат? Ооба. Аты айтып тургандай, эл аралык руханий форум 17 сентябрда Бишкек шаарында өтөт. Карала турган тема ушул тынчтык, биримдик, ынтымак, бакубатчылык темасы талкууланат да, жөнөкөй айтканда. Анан максаты жөнүндө айтсак, улутуна, динине, жашаган өлкөсүнө, расасына карабай дүйнө элин ынтымак, биримдикке чакыруу, тазаланууга, бирүүгө, болочок келечек заманды ошол улуу шайкештик менен, карама каршылык менен эмес, ошо ынтымак биримдикке келүүнү максат эткен форум. Анан бүгүнкү күндө өтө кызыктуу жүрүп атат, кызуу жүрүп атат. Келип катышабыз деген окумуштуулардан бүгүнкү күнгө чейин эле кызыкчылык бар. Ал эми чет өлкөлөрдөн дагы азыр бүгүнкү күндө видео кайрылуулар менен офлайн, онлайн форматында азыр эми мезгил техникалык мүмкүнчүлүктөр бар. Бир 10дон ашык өлкөдөн ушул илимий чыгармачыл чөйрөнүн аттуу баштуу өкүлдөрү ушул маселе боюнча азыр видео кайрылууларын жөнөтүштү. Анан ошол форумдун жүрүшүндө дагы биз түз байланышка чыгуу жагындагы программабызда бар. Ал эми Кыргызстандын ичинде бул иш-чара баса биздин өлкө башчыбыз, президентибиз кол койгон идеологиялык бир канча указдар чыкпадыбы? Руханият жөнүндө, нарк жөнүндө, Манас үчилтиги жөнүндө жана башка. Ошол идеологиялык указдарды, жарлыктарды турмушка ашыруунун механизми катары чыгып атат десек туура болот да буну. Себеби көп учурда мыйзам, жарлык чыккан менен аны турмушка ашырууга келгенде кагазда калып калат эмеспи? Бул боло келген да. Ал эми мынау иш-чара ошол чоң омоктуу маселелерди турмушка ашыруунун механизми, майданы болуп атканын биз көрүп атабыз бүгүнкү күндөчү. Буга карата кыргыз коомчулугунун ичинде да кызыгуу күчтүү. Ал эми биз ушуну сунуштап тийиштүү тараптарга жөнөткөндө бир да жерден ушул туура эмес деген сөздү уккан жокпуз. Бул өтө маанилүү. Бул керек болсо кечигип жасалып атат. Ушул эң байыркы эл тарых жагынан алганда, Манастын эли, Тоонун эли, ушул кыргыз ушул маселени көтөрүп, Кыргызстан, кыргыз эли жаткандыгы бул турмушта азыркы мезгилдеги өтө омоктуу маселени көтөрүп жаткандыгыбызды ошол сырттагы биздин идеялаштарды айтып атат да. Демек, мен ойлойм, бул мезгил, учур талап кылынып калгандан улам, менимче Кудайдын буйругу менен сааты келгенде дейт кыргыз, уюштурулуп атат деп ойлойм. Анан бул ишти биз администрациянын ушу идеология жагын тейлеген бөлүм менен биргеликте ачыгында, анан Манас академиясы, Манас театры, Манас атанын атын алып жүргөн эки мекеме менен биргеликте коомчулук менен жасалып жатат. Негизги багыты бул мындай илимий нукта, бир 3 чоң блоктон турат. Бул бир күн кечке созулган иш-чарада эртең менен саат 10дон 1ге чейин Манас академиясында мындай илимий практикалык форматта, конференция форматында тегерек стол десек туура болот го. Улантылат. Андан кийин саат 3дөн 5ке чейин Манас театрында коомчулук катышат. Ал жерде бир жагынан жаңы эле киришти да алар. Ошол жерге коомчулук чогулуп, бата берип, алардын өнөрүнө күбө болуп, анан конференцияда кабыл алынган резолюция, кайрылуу документтерди ал жерде да колго салып бекитип койсок баранды болуп калат да. Ушундай иш-чаралар өтөт. Андан кийин дагы бир Кашка сууда элдик багытта да иш-чара менен улантылат. Кыскасы бул мындай бир күнгө созулган руханий багыттагы иш-чарада. Ошон үчүн биз 17 сентябрда ошол резолюцияда дүйнөлүк коомчулукка сунуштайлы деген оюбуз бар. Ошо 17 сентябрь бул бүткүл дүйнөлүк руханий биригүү күнү деп
сунуштасак деген оюбуз бар. Кыскасы бир топ ал жыйында жаңылык катары дагы бир жалпы адамзатка мындай адамзаттык өнүгүүнүн жаңы парадигмасынын тезистери деген бир документ сунуштайлы деп атабыз. Себеби жалпы адамзат кайсы бир деңгээлде идеал ой алчактан дейбизби өнүгүүсүнүн учурунда мындай бир кризиске кабылды десек болот. Себеби дегенде либерализм идеясы деле бүгүнкү күндө ошол акыркы кылымдагы эң модалуу идеология болчу да. Өзүмдү өзүм билем, өтүгүм төргилем деген. Анан бирок бул дагы адамзатка бакты таалайга жол ачып бере алган жок. Демек, кайсы принциптерге, кайсы баалуулуктарга таянышыбыз керек, кайсы жол менен өнүгүшүбүз керек деген чоң суроо бүгүн жалпы адамзаттын алдында турат да. Биз таң улабай эле өзүбүздүн ата бабадан келе жаткан ошол наркыбыз менен, манасыбыз менен, мурасыбыз менен жана окумуштуулардын айткан ой пикирлерине таянып туруп, баса ошол тезистерди бүгүнкү күндө жалаң окумуштуулар менен бирге даярдап атабыз. Бир канча илимдин докторлору иштеп атат биз менен. Анан дүйнө коомчулугуна сунуштап коелу деп атабыз ал документти. Дүйнөлүк эл аралык уюмдар катышкан атабы? Эл аралык уюмдарга мисалы үчүн Бишкектеги бул ООНдун өкүлүнө кат жазылган. Баягы биринчи лицолору келбесе деле биз айтып атабыз, өкүлү келип угуп кетсин, маалымат жеткирсин. Анан дагы бир кээ бир өлкөлөрдүн мүмкүн элчиликтерине кат жазып коюп атабыз. Биз буну башында эле айтып коелу, аты айтып тургандай руханий форум, саясий эмес, диний эмес, даже экономикалык эмес, аты руханий форум деп турат. Демек биз бул форумга саясатчыларды чакырган жокпуз өзү эле. Негизинен илимий чыгармачылык чөйрөнүн өкүлдөрү. Бирок бир кишини айта кетейин, Медеткан Шеримкул деген аксакалды бирок чакырдык. Себеби эмне дегенде ал киши Карабакты басканда дипломатиялык жол менен эмгеги бар эле. Могу кошуна тажик туугандарды элдештиргенде дегендей. Анан эми бүгүнкү күндө ал киши аксакал болуп калды да. Ошон үчүн бир кишини уруктукка саясаттан чакырып койдук. Калганы бүт эле окумуштуу, чыгармачыл адамдар, жазуучулар. Ушундай окумуштуу да. Ал киши база профессорлук жагы бар, окумуштуулугу бар, ооба. Ушундай форматта өтөт. Биз ушул форматты тандап алганыбыздын мааниси мындай болот да. Мисалы, коомго таасир этүүнүн бир канча эшиктери, образына айтканда рычагтары бар да. Алар кайсылар? Саясий жол, экономикалык жол, илимий техникалык жол, диний жол, маданий жол, руханий жол, билим берүү, анан азыр спорт кошулду да. Эми ушулардын ичинен эң перспективалуусу, Кудайга жага турганы деп деле коелучу, карама каршылык азы кайсы? Бул илим, билим, руханият. Ушул 3 кит бул адамзатты сактап кала турган түбөлүк, өзгөрбөгөн платформа десек болот да. Анан ошондуктан биз могу руханий форум деп атаганыбыз да ошон үчүн. Жанагы тезистерде биз ушул баалуулуктарды кошо жазып сунуштайлы деп атабыз. Ушул илим, билим, руханиятка өзгөчө маани берели. Мына жаңы доорго жараша мына кванттык өзгөрүү деп эле ачпайбы, аң сезимдеги өзгөрүү деп. Бул жерде чынын айтканда чоң маселе бар экен. Ушундай доор мезгил өзгөрүп атканда, демек адам баласынын жашоо турмушу, идеологиясы, иши кылып көп маселелерине таасир этет ал турган иш. Демек ошондой учурда адам баласынын мындан аркы жашоо багытындагы буга чейинки кээ бир ориентирлер, баалуулуктар кыйрап атпайбы? Өзүнүн баасын жоготуп атат кээ жерлерде. Демек анын ордуна эмнени сунушташ керек деген маселе. Ошол жаңы доордун жаңы адамы кандай болуш керек? Ал кандай мындай баалуулуктарга, принциптерге таяныш керек, куралданган болуш керек деген маселеге келгенде, биз ошо тезистерде ушул боюнча өзүбүздүн оюбузду тез түрүндө жазып, анан буну биз дүйнөлүк коомчулукка таңуулабай, биз тек гана сунуштап коебуз. Кыргызстандын жетекчилиги тарабынан кимдир бирөө катышабы? Мынакей бүгүнкү маалымат боюнча биз ачык койгонбуз, чакырылы. Албетте, чынын айтканда бул сиз жакшы суроо бересиз. Бул иш-чара дүйнөлүк тилде народный дипломатия, элдик дипломатия деген түшүнүк бар туурабы? Анан дагы коомдук илимдерде, саясий илимдерде коомдук башкаруу деген термин кириптир.
общественный управление болуп калып ошондо. Кыскасы ошол элдик өзүн өзү жөндөө. Бул илгертен Кыргызста болгон да. Бул элдик дипломатия, элдик мындай демилге менен деп коелучу. Ушул менен кетип атат. Буну кыргыз бийлиги туура түшүнүп, кабылдап, кайсы бир деңгээлде биздин өтө маселелерибиз баары чечүү мүмкүн эмес. Ушул форум өз деңгээлинде мындай натыйжалуу өтсүн деп колдоо көрсөтүп аткан белгиси ошол Манас академиясы менен, Манас театры менен биргеликте иштеп аткандыгыбыз, бүтүндөй Кыргызстандын теле радио компанияларды мына сиздер өзүңүздөр чакырдыңыздар туурабы, мамлекеттиги дагы, жекеси дагы бул өтө кызыктуу долбоор экен. Бүгүнкү күндө эң маанилүү жалпы адамзаттын алдында кайсы маселе десе, бул тынчтык маселеси. Туурабы? Бир кадам калып атат дүйнөлүк согуштун башталып кетишине. Кейси айтат, жарыя берилген жок, болгону жүрүп атат ал дегендер да бар. Бирок чындап эле бүгүнкү күндө өтө коркунучтуу абалда турат. Топ жерде согуш болуп атат. Согуш дүйнөнүн бир канча жеринде чок от күйүп атат. Ушундай учурда ушу Бишкектен бир жагы байыркы аксакал элибиз туурабы? Кан боюнча алабызбы, эраден аден, же болбосо тарых боюнча алабызбы, керек болсо лингвистика боюнча дагы, тил боюнча. Ушуну мен айтайын деп атам. Шумер цивилизациясы адамзат цивилизациясынын башатында турган деп окумуштуулар баары кабыл алган, Шумер начинается, цивилизация начинается с Шумера деп. Ошо Шумердин тили бир муунду сөздөрдүн баары кыргыздыкы менен оп-окшош болуп атпайбы? Суу, тоо, ата, апа, ак, көк деген баары. Мисал да. Же болбосо эме деген жанагы Нух пайгамбардын кемеси не деп атат эле? Ковчег деп аталат, Ковчег деген сөз дүйнөнүн бир да тилинде эчтекен түшүндүрбөйт экен. Ал эми кыргыздын Манаста, Сагынбай, Орозбаковдун вариантында ковчекке салган бозо бар, күчөлө дары кошо бар деген саптар жүрөт. Демек, ковчекке салган бозо бар деген сөз ал жыгаштан ийдиш дегенди кыргыздын тилинде жүрөт. Көкчек. Ковчекке салган бозо бар дейт. Жыгаштан ийдишти кыргыз ковчег деген экен. Демек, ал Нух пайгамбардын кемеси жыгаштан жасалып атпайбы? Мен бир эле мисалды айтып атам. Же болбосо адам деген сөз. Адам деген сөздү, мисалы үчүн еврейлердин Кабала деген илиминде адам дегенди айтыштан алар бир аз айбыгып айтышат. Бул Кудайдан кийинки эле пайгамбарлардын баардык адамдардын атасы да мындайча айтканда адам ата, туура? А биз күнүгө колдонобуз, адам болбойсуңбу деп. Адам дегенди биз түз колдонобуз. Бузулбай колдонот, ошо боюнча келет атат. Эми буга окшогон мисал толуп турат. Буну мен айтайын дегеним, ошо лингвистика жагынбы, тарых жагынан аласыңбы, кан жагынан аласыңбы, кыргыз бул байыркы эл, аксакал эл. Демек, аксакал болгондон кийин биздин нарк боюнча бул жаштарга, балдарга мындай, эмне болуп атасыңар деген укук бар да. Өзү кызык, мисалы эки бала урушуп атса, аксакал киши басып кетпейт да. Талашыңар эмне, балдар деп жараштырып коюп кетет. Ал турга эки адам мушташып атса, психология боюнча экөө тең ичинен ойлойт экен, атаң көрүп, бизди үчүнчү адам көрүп бир ажыратып койсо депчи. Психология ушундай экен да. Демек, бүгүн дүйнө тынч эмес. Кайсы бир жерлерде ошондой болуп атса, анан ошол аксакалдык укугу менен, анан калса бул руханий жагы да бар биздин элдин. Манасты жараткан эл оңой беле. Себеби мен муну өзүбүз айтып атканда эмес, мен кызык жери ушул форумду даярдап атып, мына жерлерден жөнөткөн жана кайрылууларды айтып атышат. Жөн эмес, именно ушул Кыргызстандан, Бишкектен ушундай форумдун өткөрүлүп атышы. Силер ошого кандайдыр моральный, тарыхый укугуңар бар болчу. Силер ошо Манастын элисиңер, руханий терең элсиңер. Силер айтпасаңар ким айтат эле дегенди башка элдер айтып атат. Аны көрөсүңөр, ошол күнү биз беребиз элдердин пикирин, дүйнөнүн элдеринин пикирин да. Анан ошон үчүн ушул ишти уюштуруп атып, мага деле кызык болуп атат, чын айтайын. Кызык, да. Угабы канчалык угат, анткени саясий салмакта болуш керек да, баягы Бириккен Улуттардын мүчөсү, ошол аркылуу, ошол каналдар аркылуу, башка маалымат каражаттары аркылуу бир уга тургандай кылып бир өткөрүш керек. Баса ушул жерден мен кайрылат элем. Биринчиден, мен да тележурналистмин, бүт кесиптештерге кайрылат элем. Андан сырткары дүйнөдөгү биздин мекендештер жүрөт, бүт бардык жерде. Ошол жердеги биздин бир кан, бир боор элибизге кайрылат элем, блогерлерге кайрылат элем.
ушул даярдалып аткан иш-чараны бүткүл дүйнө элине маалыматтык жактан колдоо көрсөтүп, жайылтууга жардам берүү үчүн өтүнөт элем. Себеби сиз туура айттыңыз, буну ушунча эмгек менен жасалып аткан ишти бүтүндөй дүйнөгө жанагы YouTube каналдары, соцсектарлар аркылуу ушуну толук кандуу жеткирүү жагыбыз аракет кылып атабыз. Бирок иш кылсаң эле каражат туурабы? Ошон үчүн биз ошо каражат жагынан буну деле айта кетейин. Техникалык жардам, каражат жагынан, уюштуруу жагынан дагы деле мына 3-4 күн калды. Бизде фронт работа иш бар. Жардам беребиз деп бизге өз демилгеси менен келгендер болуп атат азыр. Студенттерден эле бүгүнкү күндө бир 20га жакын волонтерлор иштеп атат. Жакшы идея экен деп өзү кызыккан адамдар болуп атат. Кудай кааласа жакшы өтөт, мен буга ишенимим бар. Госсекретарь деген сыяктуу идеология жагынан адамдары бар. Мамлекеттик бийлик тараптан биз эми ачык койгонбуз да, кимиси келет, чакыруу гана жөнөтүп койгонбуз. Бүгүн эртең менен дайым болду. Бул иш-чарага өлкөбүздүн мамлекеттик катчысы Сүйүнтбек Сапарбекович Касманбетов келе турган болду. Андан сырткары Октябрь Эркинович Капалбаев башында турган, жана айтпадымбы, идеологиялык бөлүм менен тыкыз иштеп атабыз. Мындайча айтканда, ушул эле иш-чара жана эл бийликтин ортосунда кандайдыр бир ажырым болот да, болуп келген дегендей. Ушул иш-чара менен ошол жерде да жакындашып, биригип, бир максаттуу иш болгон жерде жанагы поле действияда биригет деген чын экен да. Азыр биз бири-бирибизди толуктап атабыз. Эч кандай ортодон эме жок. Мына мамлекеттик 2 мекеме менен мен жетектеген коомдук мекеме чогулуп алып иштеп атабыз. Ар кандай жакшы идеяларды ошол документтерге киргизүүгө аракет жүрүп атат. Анан жаңы демилге менен элдин ичинен да чыга берет экен өзү эле. Жанагы баяндама докладдар боюнча дагы, мисалы үчүн чоң окумуштуулар атап кетейин бир тобун. Мына Советбек Байгазиев өмүрүн Манаска арнаган киши, филология илимдеринин доктору, Жамгырбек Бөкөшев философия илимдеринин доктору мисалы, жана башка мисалы Дастан Саргулов окшогон ушу Кыргыздын баалуулуктарын изилдеп жүргөн кишилер, бир топ адамдар катышат да. Анан негизинен буну биз мындай илимий чыгармачылык чөйрө менен иштелип аткандыгы үчүн мындай эме жок бүгүнкү күндө. Бул жерде көз караштардын кагылышуусу жок болгону, буну кантип биз дүйнөлүк деңгээлде жанагы кабыл ала турган документтердин сапатын жогорку деңгээлде даярдап, чындап эле ушул Кыргызстандан чыгып аткан үн деп коелучу. Дүйнө элин тынчтыкка, биримдикке, бакубат жашоого чакырган үн да бул. Ошону биз мындай профессионалдык деңгээлде, анан руханий үн менен ушул учурда ушул форум аркылуу билдирүү мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Сиз туура айтып атасыз, мүмкүн ушуга дүйнөлүк чоң телерадио компаниялардан бери чакырып, ушул жерден трансляция кылып, мисалы CNN, Al Jazeera, тиги ОРТ, жана башка каналдар туурабы? Ошолор берип, анан ООНдун главный башкы кеңсесинен катыша турган иш-чара да булчу. ООНдун генеральный секретары өзү айтып жиберди бирде сүйлөп атып. Азыр эч бири-бирин адам баласы укпай калды. Тиги саясатчыларын дагы, динчилерин да, тиги да бу кайсы бир деңгээлде хаоска келип калды дегендей ойду айтты керек болсо. Анан демек ушундай учурда өзү ООНдун жасай турган иши ушу да туурабы? Анан биз ойлоп атабыз, эми аларга кат жаздык, бирок биз өз ишибизди кыла берели да. Сиздин атыңыз, жүзүңүз элдик курултай менен байланышып калган сыяктуу. Ал кандай болот, ал жагы, курултай жагы? Сиз кызык айтып атасыз. Бул маселени мен чындап эле даже көчөдө баратсам деле токтотуп алып, курултай эмне болуп атат? Ушуга окшогон суроону көп беришет да кыргыз коомчулугу. Анан
Рас ушул эфирден пайдаланып маалымат бере кетейин. Өзүңүздөр билесиздер, чындап эле мен өмүр баянымдын бир 20 жылдан ашык убактысым ушул идеяга кетти да. Анан кубанганыбыз, бул мен жалгыз эле бул иштин баарын жасадым деп айтпайм. Бул жерде аябай көптөгөн коомдун процесс жүрдү да. Болгону ошонун ичинде ушул идеяда туруп керек учурда өз милдетимди аткардым болгон. Анан комиссияга кирди, мыйзамы кабыл алынды, 2 курултай өттү. Де-факто бул институт бүгүнкү күндө коомдук саясий системага кирди. Ал эми ошол жамааттык институт курултайдын бүгүнкү күндө туруктуу иштеген катчылык иштеп атат, 7 кишиден турган. Тажрыйбалуу саясатчы, юрист, генерал Мыктыбек Юсупович Абдылдаев жетектеп атат. Мен ал киши ушул ишти улантып кеткенине аябай кубанып жүрөм. Себеби ошондой тажрыйбалуу адам азыркы дагы мунун мыйзамдары, кээ бир иштери дагы ордуна келе элек да. Бүгүнкү күндө аябай жакшы иштеп жатат. Мыктыбек Юсупович, ачык айтыш керек, аракети жакшы. Укканыбызга караганда мына 3-элдик курултайды өткөрүү боюнча жарлыктын чыгышы күтүлүп жатканын билип атам. Себеби мен азыр бул иштин баарын башка адамдарга өткөрүп, мен азыр башка форматта көбүрөөк мындай руханий тема менен болуп атам да. Анан менин бир каалоом чындап эле ушул институт биротоло коомдон өзүнүн ордун таап, элибизге кызмат кылып калса деген гана тилегим бар да. Ушул жагына келгенде неме дагы да болсо мыйзамдык жактарын оңдоп түздөй турган жерлери бар деп ойлойм. Андан сырткары делегаттардын сапатын көтөрүү маселеси бар. Ушул жагына келгенде мүмкүн президенттин квотасы дегенди киргизип, аттуу баштууларды, ошого ылайык келген, эмгеги сиңген адамдарды, керек болсо кээ бир өлкөлөрдө парламенттин депутаттарына деле квотасы барлары бар экен президенттин. Ал эми бул курултай коомдук институт. Ошондой бир квотаны киргизип туруп, анан жана 40 куруу Кыргызда. Өзү илгери курултайга эл башчылары, хандар, бектер, уруу башчылары, эл жакшылары келген. Азыр бизде ал структуранын ордуна аймактык болуп жайгашып калгандан кийин аймактык принцип кетип атат да. Аймактык жаман эмес, ал да керек, но бирок жанагы курултайдын табиятын бузбай 40 курууга деле квота берип койсо жакшы эле болмок. Мен өзүм оюмду айта кетейин. Андан сырткары илимий чыгармачылык интеллигенция деген бар. Ошолорго квота берип койсо да жакшы болот эле. Ошондо автоматтык түрдө делегаттардын сапаты жакшырмак. Андан сырткары мына эл менен бийлик дегенде ажырымды да бириктириш үчүн дагы бир эме өзү мамлекеттик бийлик адамдардын кээ бириси орусча айтканда по должности кызматы боюнча ошо делегат болуп келүүнү аныкташ керек мыйзам жүзүндө. Илгери ошол эми элестеткиле Чыңгыз хандын же Манас атанын өзү делегат болбой отурганын. Туурабы? Таза эмес. Андай болбош керек. Ошол делегаттардын 10%тен ашпаган бөлүгү именно по должности кызматы боюнча мамлекеттик адамдар автоматтык түрдө келе тургандай мүмкүнчүлүк бериш керек. Мындай оочулондурбай кайра бириктириш керек эл менен бийликтичи. Но бирок ошол эле мезгилде бул жамааттык институт жанагы чөнтөк болуп калбастан мындай калыс аянтча болуп коомдогу бир адилеттикти камсыз кылган жамааттык институт болуш керек. Азыркы күндө бизде баары ордуна келип калды деп айта албайм. Бирок ошого карата кадамдар кетип атат. Жаман эмес, бир топ жерге келди. Но бирок дагы бир болтторун бекемдеп, кээ бир жерлерин оңдоп түздөп, жана айткандай кээ бир маселелерди чече турган маселелер жок эмес бар. Эми мен аны өзүмө тагылган милдет миссиямды канчалык деңгээлде аткардым бул процессте, аны эми эл анан жараткан билет. Мен бирок бүгүнкү күндө бул ишти башка адамдарга өткөрүп, өзүм азыр мынабу сиз жана баятан бери экөөбүз сүйлөшүп аткан эл аралык руханий форумду уюштуруу иши менен болуп атам. Эми калганы Кудайдан. Өзү кесибим, сиз айтмакчы, мен өзү тележурналист болчумун. Бирок тарыхый процесс мени ушундай элдик иштерге аралаштырды да. Убактыбыз бир 4-5 мүнөттөй калыптыр. Негизги жыйынтыкты кандай деп чыгарсак, азыркы абал руханий жактан кандай болуп атат Кыргызстанда, анан дегеле региондо же дүйнөдө балким. Башаламан
сыяктуу айланада? Бул мен мындай ойлойм да, өзү химияда заттар реакцияга киргенде башаламан хаос болот экен. Ошондой кыймылдайт экен да. Андан кайрадан системага түшүп, кристалдашып бир формага келет экен да. Өзү турмушта деле ошондой экен. Даже бөлүм менен бирикпейт деген мыйзам бар философияда, туурабы? Хаостон кийин кайра иреттелүү да болушу мүмкүн экенин химия илими айтып атат да. Ошол биримдиктин баасы канчалык экенин ушундай тиреште көрүнөт экен. Демек коомдо мен бир эле Кыргызда айтып аткан жокмун. Бүткүл жер жүзүндө адам турмушунда бүгүн ошол карама каршылыктарын көрүп, тирешүүлөрүн көрүп, бөлүнүүлөрүнөн өтүп, ошол қан төгүүлөрүндө басып өтүп, андан кийин барып туруп мен ойлойм, өзүнүн бир жолуна түшүш керек. Жолго түшүү, биримдикке келүү, бакубат жашоого карата жол, мен ойлойм, жанагы илим, билим, руханият деген 3 кит ушул баалуулуктарга гана таянганда, анан биз көп жаңылбайбыз. Муну мурда эле Жабахаралы Неру айтып койгон экен. Бир мезгил келет, саясат менен диндин ордуна илим менен руханият келет деген, туура ушундай сөзү бар. Мүмкүн ошол доор келди азыр. Биз ошол жерге келип калдык. Анан калса азыр менин сөзүм эмес, дүйнөнүн 9 чоң илимий борборлору бир ооздон квантовый переход состоялся деген вердикт чыгарган. Демек ал квантовый переход дегенден кийин көп нерсе өзгөрөт деген сөз экен. Даже ал жаратылышта да болот экен, адамдын табиятында да болот экен, бардык жерде өзгөрүү болот деген сөз да. Ал эми өзгөрүү, мен ойлойм, баары бир жараткан ушунча цивилизацияны жаратып туруп эле аны боткого айландырып жиберүү менимче Кудайдын программасында жок болсо керек. Ал биздин эркибизге байланыштуу. Мен ойлойм, адам өзүн өзү таануу аркылуу айлана чөйрөнү Кудайды таануу принциби бул ошол жана илим, билим, руханият деп атканым ошол. Бардыгы китептерде айтып атпайбы Кудай? Мен адамды өзүмө окшоштуруп, өзүмдүн демимди, рухумду берип жараттым деп атат. Адамзат бул керемет тайпа экенин Кудайдын сөзүндө айтып атат. Демек адам баласы өзүн таануу аркылуу, анан жаратканды таануу аркылуу, анан бир руханий принциптер менен баары бир биригүүгө келет деп ойлойм. Биригүү деген сөз мындай кучакташып коюп өлүм менен биригип калбайт экен. Ал максат, тилек, карманган баалуулуктар, бараткан багыт, жол бир болгондо, же болбосо жакын болгондо, сеннестер жана баалуулук деген. Ошондо биригүү процесс жүрөт экен. Ошол бир жолго кетүүгө келген азыркы процесстин учурунда биз жана тезистерде ошол негизги бир идеяларды таштайлы деп атабыз да коомго. Чындап эле Бишкекте өткөн ушул 17 сентябрдагы эл аралык руханий форум дүйнөгө кандайдыр бир чакырык ташташы толук мүмкүн. Вызов деп коелучу. Ошентип тилейли жана ошого умтулалы деп коелу. Убактыбыз да аяктап калды. Рахмат сизге. Бизде конокто Кадыр Кошалиев болду. Сизге да чоң рахмат. Эл аралык руханий форумдун уюштуруу комитетинин төрагасы. Ал форум мына Бишкекте Манас академиясында, Манас академиясында 17 сентябрда эртең менен башталат, андан кийин Манас театрында уланат. Манас театрында уланат дейт. Рахмат сизге, ийгилик каалайбыз. Сизге да чоң рахмат. Саламат болуңуздар.